Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі сабағымыз Наба сүресі екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинеге барып, дин жөнінде сөз қылғанда, өлгенден тірілесіңер, бұл дүниедегі қылған, жасаған амалыңарға жазаланасыңар деп елдің арасына сөз қылғанда, анын ошол жерде адамдар бір-бірден сұрашып, шул айтканы чын бекен, өлгөндөн тирилеп экенбиз, эсеп кытап болобу экен деп кафырлардан сурап, же мусулмандар деле болсо кебирлери bir-birden сурап, шек кылгандар, шону сурап атканда Аллах Таала ушул сүрөнү түшүргөн экен да. Астагфиру биллах. Амма ятасаалун анин набаил азим. Бул адамдар bir-birden сурап аткан нерсе, бул өтө улуу нерсе. Бұл сөзсіз қиямат болот. Өлгөндөн кийин тирилет. Булар ошо жөнүндө bir-birden сурап, кебири ишенип, кебири ишенбей жатат. Бул сөзсүз боло турган нерсе. Аллази хум фихи мухталифун. Бирок булар ошол жөнүндө талаш тартышта. Кебирлери тирилебиз дейт, кебирлери тирилбейбиз дейт, кебирлери кыямат болот дейт, кебирлери кыямат болбойт деп, ушинтип bir-biri менен талашып ташып отурган кездери. Калла саяламуна сумма калла саяламун. Азыр булар мүтүп талашып тартышыбасын. Бул өлгөндөн тирилиш, бул чындык. Кыямат болуусу чындык. Эгер ишенбей турган болсолор, булар кийин көргөндөн кийин сөзсүз билишет. Эки жолу Аллах Таала сөзсүз билишет деп атат. Биринчиси жан чыгар убакта көзүгө акырет көргөндө ошол убакта билет. Экинчиси ошо кыяматтын өзүгө барып тирилгенден кийин билет. Демек бу өлгөндөн тирилиш ак экен турбайбы, чын экен турбайбы? Биз бекерге эле талашып жүргөн экенбиз деп анан моюндарын алат. Алам нажалил арза михада. Мана Аллах Таала ошо өлгөндөн кийин тирилүүгө болгон далилдерди айтып атат. Мана булар өлгөндөн тирилүүсү эч кандай кыйынчылыгы жок. Буларды Аллах Таала бир там суудан жараткандан кийин, өлгөндөн кийин деле дагы ошол жок жерден жараткандай, дагы эле кайрадан тирилтип алат. Мана жерге карабай булар. Жерди биз ушундай тегиз кылып, жашоого ыңгайлуу кылып жаратып койдук. Ушундай чоң жери жараткандан кийин ал адам жаратыш бизге кыйын беле дейт да, кайра тирилтиш кыйын беле дейт. Вал жибала аутада. Мана тоолорду мык кылып жерге кагып салдык. Анан жер токтоп калды. Мана ошо тоолор жерге кагылып турат. Канча кылымдар өтсө да, замандар өтсө да, ал тоолор жемирилип кетпейт, бузулуп кетпейт, чирип кетпейт, бирдей тура берет жерди кармап. Ва халакнакум азважа. Мана силер өзүңөрдү жуп кылып жараттык. Бир тамчы суудан бир эркек, бир аял кылып жараттык. Болгону болосун бир эле тамчы. Кээ бир убакта ошо бир эле тамчы суудан эркек жаралат, кээ бир убакта ошо бир эле тамчы суудан аял жаралат. Важаална наумакум субата. Мана силердин уйкуңарды, денеңерди дем алыш үчүн, эс алыш үчүн, рахат кылыш үчүн уйку бердик. Уйку бербесек, кечке чейин иштей берип, же түнү менен иштей берип, уктабай, чарчап, таза алдан кетип каласыңар. Мана силерге уйку бергенибиз да силерге бир чоң немат. Важаална лайла либаса. Мана түндү силерге кийим кылып койдук. Түн силерге кийим. Денең менен кийимди кийим менен денең жашыргандай, түн менен анча-мынча иштери жашырып аткарып аласың. Эч кимге көрсөтпөй. Ошо жашырын иштерди аткарууңар үчүн түндү жаратып койдум. Важаална нахара мааша. Мана күндүздү силерге жашаш үчүн ыңгайлуу кылып койдук. Эртең менен болгондон күндүз болуп, жер жарып, анан каалаганча иштеп, жашооңарды улантасыңар. Ва банайна фауқакум саб'ан шидада. Үстүңөргө 7 кат асманды жараттык. Өтө катуу. Ал канча миллион жыл өтсө деле бузулуп кетпейт, түшүп кетпейт, сылык, шор баспайт, туз баспайт. Ушундай катуу кылып жаратканыбыз тура берет. Ва жаална сиража вахажа. Жана төбөңөргө асманда силерге бир жартып туруучу чыракта бергенбиз. Ал күн. Канча деген кылымдар өтсө деле ал жартып тура берет.
Мындайча айтканда зараткасы түгөбөйт. Бирдей жарытып тура берет. Мына ушундай нерселер жараткан Аллах Таала албетте силерди өлгөнүңөрдөн кийин тирилтиш оңойландай Аллах Таалага. Ва анзална минал му'сирати маан саджажа. Мана асманда булуттан шундай сууларды мөшөрлөп түшүрдүк. Мана жерден деңиздер буу болуп чыгып асманга булут болуп, ошол булуттан кайра эле ошо жерден чыккан суу жерге түшөт. Линухрижа бихи хабба ва набата. Ошо асмандан сууду түшүрүүбүз, ошо суу менен силерге данды, өсүмдүктөр чыгарыш үчүн. Анан дан, өсүмдүк ошолор менен өнүп чыгат. Ошондой эле силер да кыямат күнү өсүмдүк өскөндөй эле көрдөн өсүп чыгасыңар. Ва жаннатин алфафа. Жана ошо суу менен канча деген токой бактары жараттык. Инна яумал фасли кана миқата. Албетте бир күн келет, ажыралуу күнү болот. Ал белгиленген өзүнүн вактысы бар. Ошол вактысы келгенде кыямат болуп, силер ажырайсыңар. Кафирыңар бир жакта болуп, момун мусулманыңар бир жакта болуп, экиге бөлүп каласыңар ошол жерде. Яума юнфаху фис-сури фататуна афважа. Ал күнү сурду ошо Исраф алейхиссалам оозда тутуп турган мүйүздү үйлөйт. Ошо мүйүздү үйлөгөндө жердин астында канча адамдардын уругу жаткан болсо, ошолор тирилип, кадимидей адам болуп жердин бетиге чыгат. Ошондо анан кийин силер топ-топ болуп турасыңар. Мусулмандар өзүнчө бир топ, кафирлар өзүнчө бир топ, мусулмандардын ичинде алымдар бир топ, намаз окуучулар бир топ, орозо кармоочулар бир топ, ушинтип топ-топ болуп турасыңар. Же болбосо топ-топ болуп турасыңар дегени, кээ бирлер ошол жерде путу менен басып жүрөт. Кээ бирлер өрмөлөп басып жүрөт. Кээ бирлер соймолоңдоп жыландай басып жүрөт. Ушундай ар түрлүү абалда боласыңар. Же болбосо ошол кыямат күнү турганда күнүн ысыктыгынан көп тургандыктан адамдар терилеп, кээ бирлеринин тери томуга чейин чыгат. Кээ бирлеринин тери тесиге чейин чыгат. Кээ бирлеринин тери киндиге чейин чыгат. Кээ бирлеринин тери оозга чейин чыгып калат. Ушундай ар түрлүү абалда болосуңар силер. Ва футихат сама факанат абваба. Ошондо кийин асмандар да ачылат. Асмандар да ачылып, эшик болуп калат. Анан асманда канча периштелер болсо, алар да жерге түшөт анан. Ва суйратил жибал факанат сараба. Ана көзө көрүнүп турган тоолор баары учурулуп жок болуп кетет. Кыпындай болуп, шамал болуп учуп жок болуп кетет. Жер бардыгы тегиз болуп калат. Инна жаханнама канат мирсада. Анан ошол жерде күнөөкөр адамдарга, кафирларга дозок күтүп турган болот. Литтагина мааба. Тагин деп кафирлар өтө чектен ашып күнөө кылгандар ошол жерге кайтып барат, дозокко. Лабисина фиha ahqaba. Ал дозокто түбөлүк калышат. Кылымдар бою калышат. 100 жыл, же 1000 жыл, же миллион жыл эмес, миллиард жыл эмес, түбөлүктүү калышат ал дозокто. Ошондуктан биз ошондой дозокко түшпөш үчүн бу дүйнөдө Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берген, таат ибадатыбыз кылып, ошондой дозоктон куткарылып калышыбыз керек. Ла язуқуна фиha барда ва ла шараба. Ал дозокто эч кандай салкындык, сууктук жок. Болгону ысык, канча миллион даража ысык болуп турат. Ошончо ысык болгону менен иче турган суу да жок. Суу сап кайнап пышып калса да, ал жерде ичейин десе суу да эле жок. Илля хамиман ва гассака. Ичейин десе кайнак суу бар. Ал дозоктун үстүндө баары бир ичиде суулар да кайнап кетет да. Ошо кайнак сууду берет иче турган болсо. Ал кайнак сууду идишке куюп, оозуга алып келгенде ошо ысыктыгынан анын бууга эриндери да, беттеринин эти да шылынып түшүп калат. Ошончолук ысык. Жана гассакан. Ошол дозоктогу адамдардан денесинен агып чыккан ринг барбы, тер барбы, ошолор гана бар иче турганыга. Башка мындай таза суу жок ал дозокто. Ошондуктан ошо дозокко түшүүдөн корккула силер. Жаза ау вифаqa. Ушундай жаза булардын ушу дүйнөдө кылган амалдарга ылайыктуу. Себеби Аллах Таала жок жерден жаратып, акыл эс берип, ден соолук берип,
койгондон кийин ошо жараткычыны билип, жараткычыга таат ибадат кылыш керек. Ошону билбедиби? Алла Тааланын боюндабадыбы? Күнөө менен жүрдүбү? Ошондой кылган күнөөсү үчүн ушундай жаза, ушундай азап лайыктуу аларга дейт. Innahum kana la yarjuna hisaba. Себеби алар бу дүйнөдө жүргөндө кыяматтан коркушкан эмес. Бул дүйнөдө биз күнөө иш кылсак, ошо күнөө иштерибизди исап кытап болот. Отчет беребиз деп такыр ойлошкон жок. Ошондуктан ошондой дозокко алар лайыктуу болот. Ва кадзабу би аятина киззаба. Алар биздин аяттарыбызды, биздин Кураныбызды жалган деп ишенген эмес. Укса да көрсө да ишенген эмес. Тескерисинче бул Куран илгертен калган сөз, жомок китеп деп ошоной дешкен. Ошондуктан буларга ушундай азап эле лайыктуу. Ва кулла шайин ахсайнаху китаба. Биз алардын бу дүйнөдө кылган бардык жасаган иштерини китепке жазып сактап койгонбуз. Кыямат күнү ошол китепке карап, ошого жараша жаза беребиз. Фазуqu falan nazidakum illa azaba. Анан аларга айтылат: эми силер ошол дүйнөдөгү ишенбеген азапты татыгыла. Ошо дүйнөдө дозок бар десе ишенбейт элеңер, ошо дозоктун азабын татыгыла. Силерге биз бул жерде эчтеке кошуп бере албайбыз. Кошконубуз эле азап. Азап үстүгө азап кошулуп берилет. Себеби бир азап кете берсе, бар көнүп калат экен адам баласы. Bir azap neyle жүрөр бе? Ал bir azap 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, 10 жыл болобу? Андан кийин дагы башка азап көтөткөн да. Шутуп азап үстүгө азап кошул бериле берет дейт. Inna lil muttaqina mafaza. Bu Kur'an'da Allah Taala'nın adatı şunday, kaçan kafirlar jönündө azap berүүnү aytkan bolsa, artıdan musulmandarga bergen rahatын айтат. Эгер биринчи musulmandarga кыяматтагы жыргалчылыкты айта турган болсо, алар бүткөндөн кийин кафирлардын азабын айтат да. Азыр эми бул жерде кафирлардын азабын айтып бүтүп, эми муттакы момундарга өттү. Muttaqılar, takvalı adamlar, mumun Müslüman adamlar için ahirette bir mafaz var. Öte faizli, utuk, bereke var. Hadaika ve a'naba, baktar var, düzümdör var Müslümanlar için. Ve kevaibe atraba, kevaib de kökürögü endi kötörülüp çıkan huril-in kızlar var. Atraban alardın yaşı bari bir değil. Bardık 18 yaşta olat kızlar. İşe kirgen erkekler 30 yaşta olat. Bari 1 yaşta olat. Ve ka'san dihaqa. Al jerde idişler toltura şaraptan, içe turgan şaraptar idişler toltura. Kalaganda içip, kalaganda jüre öret. La yasma'una fiha lagwa ve la kizzaba. Al jerde uğuşbayt. Paydasız sözlerde uğuşbayt. Jalgan sözde uqbayt. Al jere şunday adab ahlaklı, jakşınakay sözlerdi, sый urmatlı sözlerdi uqat. Bir-birini şıldаңdaş, je bir-birini jalganга çıgarış, andayan sözler bolboyt al jerde. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Mana bular bardığı Rabbinden bolgon selerge belek, mu'min musulmandarga bolgon belek, Rabbisinin belege. Ata'an hisaba. Allah Taala mu'min musulmandarga şunçalık beret, hisaban degeni boldu, jetişet degençe bere beret da, kalıgança beret. Rabbis semavati vel arzi ve ma beynehuma rahman. Jetqat asmandın Rabbisi, jerdin Rabbisi, asman menen jerin arasında kança nerse bolsa, bardığın Rabbisi, terbiyelöçüsü, östürücüsü bul Rahman, Allah Taala. La yemlikuna minhu hitaba. Allah Taala'nın aslında adamlar da periştiler de hiç kim söz aytışka batın albayt. Alca da hiç kim söyley albayt. Yevme yakumur ruh vel malaiketu saffa. Al günü ruh deb Cibrail aleyhisselam da aytilat. Je bolsam ruh deb bir özünçe bir perişte bolat. Eng bir çoğ perişte bolat deydi. Arıştan kingile çoğ oşol ruh degen perişte deydi. Başka perişteler özlerince bir saf bolup tursa, ruh degen birle perişte özü bir saf bolup turat. Öte çoğ bolat. Oşo perişteler bari Allah Taala'nın aslında sap bolup tizilip turuşat.
La yetekellemune illa men azine lehurrahmanu ve kâle savâbe. Al günü perişteler de, ruh da, adam balası da, paygambarlar da hiç kim eşlik edip Allah Teala karab söz atalbaydı, söyleyelbaydı. Biroq kimge Allah Teala özü ruhsat berse, sana ruhsat, sen söylөгünde ruhsat berse, oşol gana söyleydi. Al söylөгөнde de tuğra söz söyleydi. Ezmelep arkanday bolğan sözler söyleyelbaydı. Tuğra söz söyleydi degeni Allah Teala'dan soranat. Falançı men dosum bolotule, şonu şafaat kılayın, dozaqdan qutqarıp koy, je atamdı, je enemdi, je balamdı qutqarıp koy dep, şunday şafaat sözleri gana söyleydi. Zalike yevmul haq. Al günü çınığı gün. Bul kündör aytılgan nerseler bari hakikat bolat. Hiç kanday şek şüphe yok. Bul sözsüz bolat. Faman şa'a ittahaza ila rabbihi ma'aba. Şunday bolgandan keyin kim Allah Taalaga bara turgan bolsa, Allah Taalaga barışqa yol tayardasin, yol alsın. Yani taat ibadat kılıp Allah Taalaga yol alsın. İbadat kılsın. İnna anzarnakum azaban qariba. Biz sizlerdi eskertip öttük şu jakın bolacak azaptan. Mana sizlerge aytып atabız, korkutup atabız, dozakta şunday azaplar bolat dep. Bul jakında bolat. Jakında bolat degeni kelecek nerse darawil olup kalat. Ana mana degesеңle jetip kalat. Aşbaş degesek şu kıyamatda kelip kalat. Şulardan barini sizlerge aytып, eskertip, korkutup öttük. Yevme yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Al günü her bir adam şu aldına ahiretine emni amal jönöttü, soğup jönöttü, güne jönöttü, oşolordan aldına bar özü közünden köret. Soğup kılganbı, güneş kılganbı bardığını bilet. Koluna kitap bergenden keyin oşa kitabını açıp okup köret. Je bolasa mundayça aytkanda kameraga tartıp koygan, oşa kamerani açıp özünün bu dünyada жүрген kılgan işlerin barini köret oşol jerde. Ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Oşondan kafirler aytat, o attın, men topraqlı olup kalsam eken deydi. Kitabını açıp görgönden keyin, kamerasını açıp görgönden keyin, bu dünyada kılgan güney işlerini körüp durup, özden özü uyalıp, jora dosudan, tuğan urdan uyalıp, men emi topraqlı olup jok bolup ketsem eken, tuğan urugum arasında, paygambarlar arasında, bu jora dosun arasında kantip betimden çıdap jüremin. Andan körü ölüp topraqlı olup kalsam eken deydi da. Topraqlı olup kalsam eken degende maksat, Allah Teala özün adaletliliğini bildiriş için büt hayvanlarda tirgizet. Hayvanlarda tiriltip kala verse misal bir müyüzü var, eski müyüzü yok, eskini süsken bolsa, kıyamet günü anın müyüzü buğa ötet dağın, bul ana süsüp kısasını alat, akısını alat. Kala verse şu hayvanlardan da Allah Teala akısını alıp veret. Adamlardan mundayla akısını alıp veret. Anan hayvanlardan da birinin akısını biri alıp bergenden keyin emiseler toprak bolup kagıla deyt. Hayvanlar bari toprak aylanıp kalat. Hayvanların toprak aylanganlığını görüp kafirler da attın. Biz de şu hayvanlara oşop toprak olup kalsak eken, dozakka kirvesek eken, elin arasına şermende bolbosak eken dep attın kılışat deyt. Ve ahiru davanan elhamdülillahi rabbil alamin.